Аты менен баштайбыз. Ушул орозого жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз. Жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтабыз. 30 күндүк орозо ой тазартар жолошо деген орозогубуз куттуу болсун, орозоңуздар кабыл болсун. 5-де орозодо 30 күн теле долбоору эфирде. Бүгүн сиздер менен биз ушул дене мүчөнү бузган нерселер жөнүндө сөз кылабыз. Биздин бүгүнкү сыйлуу коногубуз дин таануучу, теолог, эксперт Асхат Арасылов агай. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Анда эл менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эли, урматтуу жалпы мусулмандар. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллахым ушул күнгө, ушул саатка жеткиргенге чексиз шүгүрлөр, аманчылыктар болсун. Анда темага кириш берсеңиз бир. Бүгүнкү темабыз өтө бир. Бүгүнкү темабыз өтө актуалдуу тема. Дене мүчөнүн орозосу деген. Айрымдар таң калышы мүмкүн. Дене мүчөнүн орозосу барбы? Биз эртеден кечке ачка жүргөндө эле билебиз, башка нерсени билбейт экенбиз деген коомчулуктун ичинде сөзсүз болушу мүмкүн. Ал нерсени айта кетпесек болбойт. Көбүнчө бул теманы баягы эмелердин арасында кыпчылып кетет да. Орозо темасын айтылып кетет, кыпчылып кетет, көбү байкабай калат да. Дене мүчөнүн орозосу деген кандай? Пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу хадисинде 5 нерсе бар. Ал нерсе орозонун соовун жок кылат деген. 5 нерсе. Кайсылар? Биринчиси жалгандан сүйлөө. Экинчиси ушак айтуу. Үчүнчүсү чагымчылдык кылуу, эки тарапты уруштуруу. Төртүнчүсү жалгандан касам ичүү. Бешинчиси арамга шафкат көзү менен кароо. Аврат жерди шафкат көзү менен кароо. Эми ачыктай кетсем, жалган сүйлөө. Эгер сиз орозосуз, бирок жалган сүйлөйсүз, баягы жалганыңызды дагы эле токтотподуңуз. Баста турсаңыз ал жактан бул жактан жалган сүйлөп жүрөсүз. Демек сиз орозону кармаган эле атыңыз бар, бирок соңуңуздун бардыгын жок кылып алышыңыз мүмкүн. Пайда жок болуп калат. Же болбосо ушак айтсыз, айрыкча айымдар үчүн ушактан оозубуз тыйылбайт. 2 айымдын башы бириксе эле аны ушактамай. Же тигини ушактамай. Кийиминен баштап, үйүнөн баштап, бүт баскан турганына чейин кеп кылуу. Абайлаңыздар айымдар. Сиздер 30 күн бою ачка болуп туткан орозоңуздардын соовун хомин деп алышыңыздар мүмкүн. Же болбосо чагымчылдык кылуу. Чагымчылдык билесиз да. Кайраштыруу, уруштуруу. Мына бир кезеңдерде болгон экен. 2 жаш баланын көчөдө урушуп кеткен айынан 2 айыл кагылышып согушууга дуушар болгон да. 2 жаш баланын. Эми бул 2 жаш бала күнөөкөрбү? Жок, 2 жаш бала күнөөкөр эмес. Муну чагымчылдар кылат. Ошо кичинекей баланын урушун тоодой кылып көрсөтүп, чагымчыл кылып, ал жакты бул кайрап, сен ата жет атаңа чейин сөз кетирди, аны мындай кылды деп дароо ошону оозун баспастан чагымчылдык кылуу. Эгер сиз дагы ушу менен алектене турган болсоңуз, анда орозоңуздун соовунан кур каласыз. Ал эми жалгандан касам ичүү. Эми көпчүлүк коомчулуктун ичинде касам ичкендер көп. Ошо касамды дагы абайлап ичиш керек. Жалгандан ичип алышы мүмкүн. Эми өзүңдү көрсөтөм деп эле жалгандан ичип алган учурлар бар. 5-инчиси арамга шафкат көзүң менен кароо. Аял болсун, эркек болсун, айырмаса жок. Эркектер эми жай келатат, мынакей. Жылаңач денелерди көп карасаң, карабасаң дагы көзүңө учурашат. Болушунча сактаналы. Орозобузбу? Мурда кандай жүргөн болсок, орозо Рамазан айында ошого баса белгилейли. Көзүбүздү сактайлы. Сообуздан кур калып калбайлы. Ушундай ыйык сонун Рамазан айыбызда бардыгын жок кыла албайлы. Бирок тактап кетели. Анда эмнеге кылалы? Биз күнөө кылып алсак, биз орозону кармабай эле коелубу, орозону жок кыла алып турбайлыбы деген да түшүнүк келиши мүмкүн. Ооба. Жок, андай эмес. Бул орозону кармабай коюу деген эмес, орозонун соовунан кур калып калбаңыз. Орозонун сиз акыретте, эгерде сиз ушул күнөөлөрдү кокус жасап ала турган болсоңуз, акыретте орозо эмне кармабадың деген суроо болбойт сизге. Болгону соовунан кур калып каласыз да, өтө этият болуңуз. Жакшы, бүгүнкү ушул дене мүчөнүн орозосу деп атпайлы устаз, анан мен күнөөкөр адаммын деп суроо берип атат. Орозо кармасам
күнөөлөр менен жоюламбы деген суроо келип атат. Күнөөкөр адам Балким орозо кармаса болобу? Мындайча айтканда, мындай суроолор өзү көп эми. Кээ бирөө намаз окубай туруп орозо кармасам болобу дейт. Же болбосо кээ бирөө мен арак ичем, наркотика да колдоном, бирок орозо кармасам болобу? Ушундай суроолордун тегерегинде бериптир да. Эгерде бул орозо исламдын 5 парызынын бири. Башка 4 парызды аткарасызбы, аткарбайсызбы, орозо кармооңуз милдет. Эч кимдин акысы жок. Бул өтө ашынган күнөөкөр, бул казиночу, бул деген жеткен алкаш, бул деген жеткен жалкоо, андай мындай орозону жөн эле койсо болот эле дегенден алыс болушубуз керек. Эч кимдин акысы жок. Кармай берсин. Кармай берсин. Орозону ошол кармаштык менен берки күнөөлөрдү токтотот деген үмүт кылабыз. Ислам алымдары дагы бир канча хадистер да бар да. Бир канча хадистер бар. Кайсы бир ибадатты кылыштык менен кийинки күнөөлөрүн токтотуп, кайра берки ибадаттарга ошолорго данек ташталат. Үмүт пайда болот. Анан биз исламда эч кимдин акысы жок, алымдардын да акысы жок. Күнөөкөр адам эч кандай эме ибадатка баш бурбаш керек. Намаз окубайсыңбы? Анда сен орозоңду токтот, биринчи намазыңды башла. Анан тигини кыл деген жок. Албайбыз, Кайсыга душар болсо, кайсы ибадат ылайык келди, кармай бериңиз. Бирок ниетиңиз сөзсүз түрдө Алла үчүн болсун, анан Алланын парзы үчүн болсун, өзүңүздүн келечегиңиз үчүн. Сиз балким ушу Рамазан айында толук орозоңузду кармаңыз, аманчылык болсо кийинкиде намазыңызды баштайсыз. Намазыңызды баштай албасаңыз жок дегенде бир убак баштайсыз, анан 2 убак болот. Чоак ажыга деле жакшы суроо берген го, 1 убак намаз окусам болобу депчи. Анда Раматул Чоак ажы сонун жооп берет да. Болот. Бирок бирөөгө 5 сом карыз болгон болсоң, 1 сом берген болосуң депчи. Төртөө калды да дегенде. Баары бир мойнубуздагы пенде болгондон кийин мойнубуздагы милдет. Эми аны баарын бир моментте кутулабызбы, аз-аздан бөлүк-бөлүк кутурабызбы, ал өзүбүздүн ишибиз, анан өзүбүздүн тагдырыбыз акырет үчүн. Ар ким өз көмөчү үчүн өзү чуркаш керек. Жакшы устаз, бүгүнкү темабыз ушул дене мүчөнүн орозосу. Эми ушул колдун, буттун, тилдин, көздүн, кулактын орозосу жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, жанагы темага эле байланышып келгенде эми тилди айттык жанагы эле да. Жалгандан сүйлөө, тилди сактаналы. Бирөө менен урушкандан абайлайлы, бирөө менен сөгүшкөндөн абайлайлы. Пайгамбарыбыздын куттуу хадисинде айтат, эгерде сага бирөө урушам деп бет алса, же болбосо бир сага зөөкүрлүк бир мамиле кыла турган болсо, анда сен өзүңө мен орозомун, мен аны мен уруша албайм деп өзүңө өзүң сөз бер деп атат. Же болбосо тиги кишиге деле айтсаң болот. Кечирип коюңуз, мен урушканга билетим жок. Мен Рамазан айындамын. Рамазан, мен сиз менен уруша албайм. Орозомун. Бул орозодо 12 айдын 11 айына фундамент да. Анан айрымдар түшүнүп алышы мүмкүн, орозодо мушташканга болбой деген, орозодон кийин жолугушалы дегенде эмес. Бул орозодо ушинтип өзүбүздү орозодо мен урушпаймын, сөгүшпөймүн, ушак айтпаймын деп тарбиялай турган болсок, демек 11 айга фундамент куюлуп, 11 айда дагы ошондой жашоого мүмкүнчүлүк болот деген сөз. Кулагым угат эле, бардык нерсени угат, жаныбарлардыкынан дагы жакшы угат, ажырата билет деп эле уга бербей, сактаналы. Угуучу нерселер бар, жакшы нерселер бар, маанисиз нерселер бар. Алардан сактаналарда бир керектүү динге байланыштуу, коомго байланыштуу, мекенге байланыштуу бир жакшы бир илимдерден, жакшы бир Куран хадистерден, жакшы бир Курандын кырааттарынан угалы, мынакей биз ушул кулактын орозосуз деп айта алабыз. Жакшы, ана ошол мынакей Куранды угалы дедик, бул ай өзү орозо Курандын айы дейт. Тарбия айы дейт. Анан ошол өзгөчө ошол Куранды угалы дегенде биздин көрүүчүлөргө кандай сунуш этилеңиз? Балким сиздин программаңызда кандай? Куранды маштадан угасызбы же окуйсузбу, кандай? Же болбосо жан дүйнөнү тазартуу үчүн кандай кылсак да жакшыраак жетиштүү болот?
азыр көрүүчүлөргө жалпы элге айта кетейин, азыр 21 кылым мүмкүнчүлүк бар. Эгерде сиз машинада барата турган болсоңуз, телефонуңузда бардык телефондордо интернет иштейт. Bluetooth деген бар, телефондун өзүнөн деле койсоңуз болот. YouTube'дан ачсаңыз, Telegram'dan ачсаңыз, Куран деген толтура приложениялар бар. Ошондон ачыңыз дагы угуп кетиңиз. Радиону ача турган болсоңуз, дароо эле баягы бузукулуктардын ырлары чыгат. Ошондон аалымдардын сөздөрүн коюңуз. Курандын сонун кырааты менен келтирген каракелердин эмелери, MP3'лери бар. Ошону угуңуз. Анан негизи эле баягы сиз методикаңызды тап калбадыңызбы? Мен бир жакын досум бар, биз менен чогуу окуган. Ошол досум айтат, мен Рамазан айы киргенде отпускага чыгам дейт. Эмгек өргөсүнө. Эмгек өргөсүнө. Ошого чыгат дагы ибадатка басым жасайт экен. 100% ибадатка кирет экен да. Эми 100% болбосо дагы басым жасайт. Мурдагыдан дагы басым жасайт. Бизнесмендерди болуп сооп табуу учуру да. Анан биз аны тарабадан жолугуп калдым ал досум. Аны айтат, мен ош тарабадан калбаймын. Эртең Багымдатты дагы мешитке келгенге аракет кылып атам. Толук басым жасап. Эми баягы жумуш кылуу эч ким тыюу салбайт. Бирок жумуш кылуу менен алектенип, баягы орозону Рамазан айын качырып жибербейин деп атты. Эми ошол учурдан биз дагы пайдаланып, сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзүп алып, ошол кезде таарынышкан адамдар болсо жарашып, сыйлаша элек адамдарды болсо ооз ачууга чакырып сыйлап, маектеше албай аткан айылдык туугандарыңыз болобу, алыскы досторуңуз болобу, алыскы тууганыңыз ошолор менен убакыт кенен жолугуп, жакшы бир сөздөрдөн сүйлөшүп, амандашып, кыскасы пайдаланып калыш керек да. Ошону атайын мен эмгек өргөсүнө чыгып, ошону ишке ашырып жатам. Мага 11 ай жетет дейт. Мен да иншалла Кудай буйрса ушул Рамазан айын мен да ниет кылгантам. Сырткаркы иштерден алектенбей, ушу ибадат жана жакшы бир элге, коомго пайда келе турган иштерди толук ишке ашырайын деп бел байлатам. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, орозоңуздар кабыл болсун. Ошол туткан орозолорду, садакаларды, зекеттериңиздерди Кудайым кабыл кылсын. Эң нескиси ошол таң аткандан баштап күн батканга чейин ошол адал нерседен да тыйылып, Кудайдын ыраазылыгына жетели, раянга кирели деген максаттарды Кудайым кабыл кылсын. Анан ошол дене мүчөлөрүнүн орозосу деп атабыз. Ошол азыр эми биздин ата-бабалар ысыгын дагы кармаган, аны дагы көрдүк буюрса, муздагында дагы, кышта да, чилдеде да, жайкы чилдеде да. Анан орозо кармоодо ошол суроо берип атат. 4-5 саат уктап алса кандай болот? Оозум ачылбайбы дейт. Жок. Уктаганда эмнеге ачылмак эле? Уктаганда орозо эч кандай ачылбайт. Болгону уктоону орозодо мен жана эле эмгек өргөсүн айтып кетпедим. Эмгек өргөсүндө бошсуң да. Ооба. Эми ооз ачканга чейин курсагым ачып кызат болгондон көрчү уктап эле өткөрүп ийейин дегендер бар да. Сизге эч ким каршы чыкпайт. Уктап деле өткөрүп жибериңиз. Бирок бул Рамазан айы азыркы тил менен айтканда оптовиттер. Оптом сооптап кала турган учурда, ошол кезде сиз эми адам баласы бир 8 саатта уйкусу канат. 8 сааттан сырткаркы өзүңүз ысырап деп эсептеңиз дагы ибадатка маани бериңиз. Убакытты баалай бериңиз. Убакытты кээ бир адамдар баалабайт да, негедир убакыт өтпөй атат деген адамдар бар да. Ушуларга мен таң калам. Убакыт өтпөй атат. Убакыт жетпей атат деп жашашыбыз керек. Мага убактым жетпей атат. Мен ушул Куранды жаттап бүтөт элем, жетпей атат. Хадистерди окуп жаттайт элем, жетпей атат. Жолсо аалымдардын, аулиялардын окуяларын окуйт элем, Хаяту Сахабаны окуйт элем. Убактым жетпей атат, эмне кыларымды билбей. Тигини кылат элем, муну кылат элем. Тууганыма жардам берет элем. Ушу жолду салып берет элем. Ушу баланча көпүрө турат, шуну мен бүтүрөт элем, бирок убактым жетпей атат, ошого тыйын чогулта албай атам деп гана бушайман болушубуз керек да. Туура, шүгүр, алхамдулилла. Ошондой адамдарды көрүп жатабыз. Убактым тар, убактым жетпей атат дегендер бар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атты, убакыт кылыч сымал. Эгер сен аны кеспесең, ал сени кесет. Устаз, ушул жерден дагы бир суроо. Биз эмнеден артта калып атабыз? Убакытты туура пайдаланбаганданбы, же жанагындай келесі айткандай, жанагы көп ушакташып интернетте, тиякта болбогон бир маселелерге
убактысыз көп кетирип атабызбы? Деги эле жаштарга, элге кандай сунуш айтат элеңиз? Кайсы жагынан артабыз? Дин жактанбы же дүйнө жактанбы дейсизби, кайсы жактан? Ошол орозо учурунда, биз орозонун ичиндебиз да. Ошол орозо учурунда биз эмнеден аркада калып калышыбыз мүмкүн? Биз ошол эле жанагы убакытты туура пайдаланып. Убакытты кандай пайдаланат эле жаштарга сунуш айтасыз пайдалануу? Мен убакытты мындай деп эсептейм. Кандай бөлөсүз? Балким өзүңүз тартибиңизде, жашоо тартибинде. Өзү уктоо, айрыкча уктоодон баштайлы. Өзү 24 саат берилип атат. Уктоо 20 жаштан 30-35 жашка чейинкилердин 8 саатта уйкусу канат. 24төн 8ди кемитсек 16 саат калат. Сиз иштейсиз дейли, макул. 8 саат иштейсиз. 16 сааттан 8 саатты кемитсең 8 саат калат. 2 саатты жолго берели. Жумушка баратып 1 саат убактыңыз кетсин, жумуштан келатып 1 саат убактыңыз кетсин. 6 саат калды. 6 саат эмне деген керемет убакыт. Мына убактымды таппай атам дегендерге бөлүштүрүп берейин. 6 сааттын ичинде дагы бир 2 саатын береличи, үй тиричилик болуп калсын, аркы берки болуп калсын, тигүү менен дагы убактыңыз кетти. 4 саатыңыз калды. 4 саатты мен бир илимге берет элем. 1 саат Илим алууга берсеңиз болот. 1 саат тууган урук менен байланыш. Амандашасызбы, барып жолугасызбы, жардам бересизби, зыярат кыласызбы, кыскасы туугандар менен. Анан 1 саат спорт менен элек. Ороз учурунда деле гимнастика жасап, тигип, кыскасы же спортко маани бербесеңиз, башка бир өзүңүздүн хоббиңизге ылайыктуу нерсе. Дагы 1 саат бар. Дагы 1 саат нерсени каалаган, кайра дагы илимге берсеңиз болот, же каалаган нерсеңиз, бир кесипке эгип, бир ким кайсы кесип менен алектенген болсо, ошого басым жасаса болот, кошумча катары окуп жаткандар болсо, кошумча окууларды окуса болот. Кыскасы жеткирсе болот. Ар ким өзү ушул сыяктуу кылып программаны түзүш керек. Убакыт жетпей атат дегендерге жеткирсе болот. Анан уктап өткөрүп, мен убактым өтпөй атат. Бир макал бар экен, бир макал эмес, бир болгон окуя да, бир студенттердин арасында каникул учуру кечке уктаптыр. Анан ал студенттен сурайт: "Эй, турбайсың, эмне болду сен?" "Мен кечке уктаптырмын" дейт. "Кечке ukтай берип чарчап калып турган, кайра жатып уктадым" дейт имиш да. Эми бул жаштык кез, мастык кез деп коюшат. Жаштык кезде баягы жаштык кезде билим алган ташка тамга баскандай деп пайдаланып калышыбыз керек да. Эми баягы жаштык кезде эле уйкуга, аркы берки убакты коротпостон биз деле студент болгонбуз. Студент кезде биз түнкү саат 11-12 чейин окуйт элек. Кечкисин чарчабай эле, уктабай эле. Бизди эме кароолчу корпусту жаап кетем, мен тынчым албагыла десе, биз 10-11де жабат эле да. Кое тур да 1-2 саат чыдап, 1-2 сааттан келиңизчи деп, ана ошондо да окуйт элек да. Ана ар кимде өзүнүн ыктыяры. Демек, устаз, бул жерде ушул ороз айы илим алуу айы, тарбия айы, мугалим айы. Демек, ушул 30 күндү биз мындай өз максатына жеткизсек деген ойду айтып атасыз да. Куран үйрөнүп, балким жанагы араб тилдерин үйрөнсөк болот. Азыр мына Кудайга шүгүр, Борбордук мечитте аялдар үчүн, эркектер үчүн дагы, башка жерлерде дагы ушундай сабактар болуп атат. Демек, ушуну убакытты мындай туура пайдаланып, баягы дене мүчөнү, орозонун бир акысын берсек. Ооба, туура ошондон дене мүчөнүн акысын берип, орозодо басым жасап, ушул биз биякта баягы диний уюмдар дейли, диний окуу жайлар туура ушундай жакшы шарттар түзүп, Куран окутуу курстары, мындай жөн эле ибадат, шарият боюнча курстарды ачып атышат. 2 сааттык курстар бар, 6 сааттык курстар бар, түштөн кийинкиси бар, түштөн мурункусу бар, жумуштан кийинкиси бар. Ошолорду издениңиздер, табыңыздар да ушул орозодо мына эмгек өргөсүнө чыккандан кийин пайдаланып, жакшы бир пайдаланып калсаңыздар, убакыт текке кетпесин. Убакыт текке кетпесин. Башка убакытта кыйыныраак болот. Ушул Рамазанда басым жасап, ушул убакыттарды пайдаланып калсак, анан сиз канчалык жакшы нерсе менен алектенсеңиз, жана дене мүчөнүн орозосу дегендей эле, сиздин бутуңуз дагы жалаң жакшы жактарга басып баштайт. Жакшы нерселер, жаман жактардан өзү эле жек көрүп баштайт. Колуңуз дагы жакшы нерселерди кармап. Эми баягы жакшы менен жаман чогуу жүрөт да. Балким ошол чөйрөлөрдү оңуштурса болобу? Ушундай балким
кандай чөйрөлөргө барса, кандай жаштарды эмнеге сунуш этесиңиз? Ошол жанагы эле окуу жайлар түзгөн, коомдук уюмдар, диний уюмдар түзгөн программаларга байланышыңыз ошондо чөйрө алмашат. Чөйрөңүздүн аурасы бар. Сиз намаз окуп алсаңыз, ошолор менен кошо окуп каласыз. Жаман сүйлөйт элеңиз, аларда бүт адептүү сөздөр, алардан өзүңүздөн билинбей туруп сиңишет. Анан эле арткы чөйрөңүздөн кичине алыстап каласыз. Эми аларды толук таштап кетүү эмес, балким кичине ибадатка келиш үчүн, исламга жакындап келиш үчүн алардан бир аз оолак туруп турганыңыз жакшы. Анан өзүңүз бышып, толук исламга отуруп алып, анан акырын, анан ал жака барып кайра даават кылып, туугандарды да кошо чакырсаңыз болот. Анан мен күнөөкөрмүн, мен колуман эч нерсе келбей калды, күнөөнү жасап алдым дебестен эле, ким күнөө жасаган болсо, орозо учурунда ката кылып ала турган болсо, же орозо кармай албай турган болсо, дароо тоо кылып, дароо жакшы иштер жасап, кайра исламга келип атат. Пайгамбарыбыздын куттук хадисинде айтат: жакшылыктар жамандыктарды жок кылат дейт. Сиз ошон үчүн жамандык кылып алдым деп эле өзүңүз мүңгү отуруп калбастан, болушунча жакшылыкка умтула бериңиз. Жамандык өзү кантип жок болгонун билбей каласыз. Демек, урматтуу бир туугандар, ушул жакшы ишке жарышкыла дейт. Андыктан оруз айында өзгөчө мынакей ушул куттуу айда жакшы ишке жарышып, жана ошондой эле садакаларды, зекеттерди, жакшы иштерди көбөйткөнгө да аракет кылыш керек. Анан эң негизгиси ушул жакшы менен дос болуш керек. Баазыда суроо келип атат. Ушул мен жакшы ошол мынакей мечитке барып өзүм оңолдум, анан досторумду айтсам дагы алар дагы келип атат. Демек, мечитте дагы пайда өтө көп экен деп атат да. Ошол баягы балким ал мечитте устаздар жанагындай жакшы баяндар, орозо жөнүндө, ата эне жөнүндө, бир тууган жөнүндө дагы сабактар, катымдар болуп атат. Балким катымдын дагы бир өзүнчө бир ошо катма Куранга келип оңолдум деп суроо берип атат Нурлан деген жигит. Демек, жаштарга жакшы мүмкүнчүлүк бар азыр. Издеген табат дейт. Издеген табат, жаштарга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Интернет эмеси бар, телевизору бар, радио бар. Ошол жактарда маалыматтар тез угат. Соцсеттер бар. Карайт дагы, бул баланча устаздын баланча жерде сабак болот экен. Баланча окуу жайда баланча саатта курс болот экен. Тил үйрөтөт экен, шарият үйрөтөт экен деп чуркап барсын дагы, жана бош убакыттарда пайдалансын. Убакытты текке кетирбей эле Instagram чукуп, соцсеттер чукуп, TikTok эмне деген нерсе менен алектенип атабыз. Биз баягы коомчулукта жалаң, сиз айткандай жакшы чөйрөдө жүрөр, мындай адамдардын бузулган жактарын көрбөйт экенбиз. Укпайт экенбиз, кабарыбызда жок экен. Ушундай адептен кеткен адамдар пайда болду. Жакаңды кармайсың, я Алла деп жакаңды кармайсың. Ушундай да адам. Себеби биз баягы көлгө түшкөн өрдөктөй болду, эч нерсени билбей ары бери сүзүп жүрө берет экенбиз да. Көрсө коомчулукта өтө опурдалдуу эмелер болуп аткан турбайбы? Алла өз сактасын, эми анын баарын ыйык орозодо айтып төкпөй эле коелу. Ошо менен жабылып кетсин, ыйык орозо Рамазан айынын урматына баардыгы жабылсын. TikToктогу болуп аткан жаман кылык иштер, Instagramда болуп аткан иштер бүт барды. Мен жана дене мүчөн орозосу деген, я Алла, ал орозо мен ал нерсени кыла берем да, мен намаз окуган жокмун, мен орозо кылган жокмун, мен күнөө кыла берген болот да деген сыңарып жүргөндөр бар. Сиз мусулмансыз да жок дегенде, мусулмансыз. Мусулман адам ар бир кадамын кылдат таштоосу керек. Ушул жерде устаз дагы мынакей интернетти айтып атабыз. Ушул интернет желелеринде жакшы маалыматтарды чыгаргандар да бар. Анан тилекке каршы жанагындай хайп дейбиз, жанагындай TikTokто мындай бир болбогон нерселер салып, уят кылган нерселер да бар да, уят нерселер салып. Анан жок дегенде биз дагы суранат элек, ушул оруз айында ушул жакшы нерселер салсак, жаман нерсени жашырсак. Бул боюнча дагы пайгамбарыбыз эмне деген, Куранда эмне дейт? Бул блогерлердин кылган иши болот да. Блогер деген өзүнчө бир кесип чыкпады. Булар деген YouTube'да, Instagram'да, соцсеттерде отурушат дагы бир видеолорду жүктөшөт. Жүктөгөндө анан кайра просмотрун карашат, канча адам көрдү. Анан жакшы кетпей алдыбы, жакшы кеткен саат ошону карап отуруп тургандан кийин жана бирин-бири шылдыңдаган, уят жерин көрсөткөн, бузукулуктарды ошолорду салып көрөт. Салып көрсө көбүрөөк просмотр болду. Демек ушу менен алектениш керек экен деп, анан ошо менен алектенип кетип атат. Я Алла сени кечирсин. Аллахым өзү кечирсин. Эгерде ким бир жамандыкты
жая турган болсо, же болбосо кимдир бирөөнүн абийирин ача турган болсо, акыретте өзүңдүн абийириң ачылат тууганым. Акыретте өзүңдүн абийириң ачылат. Жаап жашыр, көрсөтпө. Үстүнөн жылмалап айтып өтүп кет, үстүнөн мындай шыбап өтүп кет. Акырындан ачпаш керек аны. Көрсөтүп элге жарыя кылып, огуш бетер просмотр табам деп, кичине адепти да сакташыбыз керек да. Анан акыретте өзүбүз баарыбыз шерменде болуп элдин алдында, Алланын алдында, пайгамбарыбыздын алдында турбайлы анан. Ошо жок дегенде ошо Рамазан айында бир жакшы нерселерди жүктөп, макул просмотр аз болсун. Адам жалпы коом ошондой экен да, булар ошондон пайдаланып атат да. Өзү жалпы коом мындай түрчө ээленже деп коет, мындай эме менен алектенгенди жакшы көрүшөт да, мындай оюн зоок, күлкү, ха-ха, хи-хи. Аны албетте сиз салсаңыз көп просмотр болот. А бирок сиз күнөө эмне экенин билип атасызбы? Сизге просмотр канткенде көп болорун айтып берейинби? Сиз эгерде аянтчага алып барып туруп бир жолукчан кызды мууздаган видеону салыңыз, 5 минутада 5 миллион просмотр болушу мүмкүн. Бирок сиз билип атасызбы ошол канчалык деңгээлде күнөө экенин? Өзү мууздаган күнөө болуп, аны дүйнөгө жайып коюу бул тозоктун эң түпкүрүнө түшө турган күнөө да. Ошон үчүн ар бир кадамыбызды, ар бир эме соцсеттерге жүктөп атканда ойлонуп, бир акылга алчаап, ушул болобу, болбойбу? Макул акча табам, макул просмотр табам, бирок арка жагы күнөө болуп калбайбы деп бир ойлонуп анан иш кылышыбыз керек. Аны бөлүшүү дагы күнөө, Албетте, аны бөлүшүү дагы. Бөлүшүп коңуз десе, баягы айрыкча эмеде көп, Facebook'та поделиться деп. Бөлүшөт десе бөлүшө беребиз, байкабай эле. Ошон үчүн азыр айрым мамлекеттерде ушу бөлүшкөн адамга дагы иш козгойбуз деп чыгынып атышат. Жайган адамга дагы. Устаз, убактыбыз аягына келип калды. Келип калды. Демек, ушундай убакыт деген зымыраган зымыр куш. Убакыт бул кылыч сыяктуу. Жалпы ушул мусулмандарга сиздин кайрылууңуз, каалоо тилегиңиз болсун. Башында теманы айткандай эле, дене мүчөнүн орозосу биз эрте менен эрте оозду бекитип кечки ачка жүрдүк, мен орозону кармадым эле деп тим болбостон, дене мүчөгө да көңүл бөлүп коелу. Пайгамбардын хадисин айткандай эле, көзүбүзгө, оозубузга, колубузга, кулагыбызга баардыгына маани берели. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы бир хадиси бар. Канчалаган адамдар бар, алар бир кечки ачка жүрүүдөн башка пайда таппады деген. Мындайча айтканда банкрот болду деген. Ошол сыяктуу сиз орозоңуздон, орозонун соогунан кур калбаңыз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ошол Рамазан айында жакшы бир өткөрүп алалы деп каалоо тилеп кетмекчимин. Алла разы болсун. Ушу элден келген биздин суроолорго жооп бердиңиз. Дин таануучу теолог Асхат Араслов болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, орозоңуздорду Кудайым өз дарыгөөнө кабыл кылсын. Кудай Таала ошол орозобузду толук кармап, кийинки жылдарга дагы жеткенге Кудайым насип кылсын. Кийинки эфирден жолугушканга чейин Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.